Өткөн сутка ичинде биздин ооруканалардан жалпы 13 бейтап сакайып чыгып, үйлөрүнө чыгарылды. Ош шаарынан областтык ооруканадан 2 бейтап, Бишкек шаарынан 3, Нарын областынан 4 бейтап, Ысык Көл областынан 4 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 91 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылды. 20-жылдын 16 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Бишкек шаарынан 5, Ош областында 1, Нарын областында 11. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 466 учуру катталды. Жалал Абад областы боюнча 93, Ош областында 131, Ош шаарында 71, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 87, Баткен областында 5, Нарын областында 45, Ысык Көл областында 6 бейтап. Бир сутка ичинде ошол айтылган 17 учурдун ичинде биздин дарылоо мекемелердин кызматкерлеринин саны 5 болуп түздү. Айта кетиш керек, жалпы ошо анализдеп келгенде, ошо медициналык кызматкерлерден дарыгерлер 29-у ошо жугузуп алды. Дарыланып жатышат. Өз дагы орто медицина персоналдан 44, анан младший медперсонал деп 17, анан дагы эле ошондой эле ошол медициналык биздин дарылоо мекемелеринде иштеп турган да башка кызматкерлерибиз бар. Булардын саны 14 жугузуп алып, жалпы жана 104 ошол адам дарылоо мекемелеринин ичинен, кызматкерлеринин ичинен чыгып дарыланып жатат. Жалпы катталган учурлардын ичинен 251 аял кишилер, 215 эркек, жаңы катталган учурларда ошо 7 аял киши, 10 эркек болуп калды.